Assalamu alaikum ардактуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Күндө эле иш деп жүрө бербей, бүгүн буюрса ишемби күнү бир аз эс алууга тоого карай жөнөдүк. Бул биз бараткан тарап бул Бишкек шаарынын Аларча эс алуу жайы. Бул жака негизинен шаардагы тургундар жайы келди дебестен толо чыгышат. Аябай кооз жер. Тугандар, биз сиздерге мүмкүн болушунча жакшыраак, мүмкүн болушунча сонун кылып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Сиздер биз менен болуп туруңуздар каналдан. Алыста жүргөндөр балким көрүп, бул жаратылыштарды көрүп эс алат чыгарсыздар. Бул жерге баруу жолу тугандар Бишкек шаарынын Баха көчөсү менен түп-түз эле өйдө карай келе бересиздер. Мына жерге келгениңиздерде бул жерде перекресток сол тарапка Чоңташ, Воронцовкага карап кетишет. Тушка карап болсо анда сиздер Байтик айылы, андан кийин Аларча конушуна барасыздар. Аларча эс алуу борборуна. Бул жерде мындай фурунзе ачылып атат, жаңы. Мына жерде тугандар Аларчага баратканда оң жакта мына жерде зоопарк бар. Эгер билсеңиздер, бул жерге да эл аябай көп келишет. Элдер. Биз буюрса сиздерге толугу менен чагылдырып көрсөтөбүз. Негизинен ушул жол менен түп-түз эле бара бересиздер тугандар. Тугандар, биз кереметтүү Аларчага жактап баратабыз. Мында туристтер дагы келет. Мен сиздерге бир нерсени оюм менен бөлүшкүм келди тугандар. Эгерде сиздер ушул менин оюмдагыдай ойго кошулам десеңиздер, комментарийга жазып коюңуздар. Мен мисалы могул туризм жаатыны бир аз иштегенбиз. Ошондуктан мен бир нерсени айткым келет. Мисалы могул Арабский Эмират, Соединенный Арабский Эмиратта Дубай кандай популярдуу дүйнөгө тугандар. Өтө чөл, өтө ысык жерде жайланышкан. Инвесторлорду ишендирип келип, ошол жерлерге үйлөрдү салдырды, зона отдыхтарды ачты. Бирок азыр эми эл бүт эле Дубайда эңсейт да. Бирок ошол Дубайдын эли Кыргызстанга келсе, силер бейиште жашайт экенсиңер, бейиштегидей жерде жашайт экенсиңер дейт. Муну бизге бирөөлөр ушинтип айтып, далилдеп атса, эмне үчүн биз туризмди өнүктүрбөшүбүз керек болгондор. Сөзсүз түрдө туризмди өнүктүрсөк болот. Ал үчүн тил үйрөнүп, кайсыл эле тил болбосун, кайсыл эле өлкөнүн тили болбосун, үйрөнүп, буюрса инвесторлорду чакырып, жок болбоду дегенде бир эле турист тугандар Кыргызстанга өтө чоң сумма акча таштап кетет. Менин билгени менен бир эле турист өтө чоң акча таштайт. Ошондуктан биз туристтерди кызыктырайлы, туристтерди алып келели. Буюрса Кыргызстаныбыз өнүгөт. Себеби мондай жерге тугандар жетпей жаткандар канча кошуна мамлекеттерден да канча суккундар бар. Бул Кыргызстаныбыздын мекеде ошол туристтер менен келип калганда арабтар менен кээде көрүшүп, учурашып калган кезде биздеги могул агып аткан сууну ичип көрүп тугандар Кудайга касам дейт да, мындай Кудайга касам ичип айтам, мондай сууну ичип көрө элекмин дешет да. Эми биз ушундай жерде жашап атып тугандар, бул байлыкты дагы сезе билишибиз керек. Ошондой учурларда мен аябай ичим туйгу болуп кетет. Баягы ушундай сонун жерде жашайт экенбиз депчи өзүмө дагы бир жолу суктанып кетем да. Көз тийбесин, алатоолорубузду караңыздарчы тугандар. Негизи айтайын дегеним, турист тартып, жакшы бир инвесторлор менен иштешсек, буюрса, эгерде эл ушундай инвесторлорду тарта турган болсо, буюрса, мамлекеттин өнүккөнү ошол деп ойлойм мен. Азыр буюрса алдында Аларчага жакындап калдык. Сиздер алыстабай туруңуздар. Буюрса биз Аларчанын дагы кире беришинде көрсөтөбүз. Аларча кандай көрүп жүргөндөр билет, көрбөгөндөр буюрса балким ушул видеону көрүп Кыргызстанга биз барсак ушу Аларчага барып эс алат элем дегендер да болуп калышы мүмкүн. Тугандар, негизинен каналды колдоп көрсөңүздөр, колдоп коюңуздар. Көрүп аткан болсоңуздар, лайк коюп, комментариялардан жазып, сөзсүз түрдө бизге поддержкаңыздар керек. Тугандар, биз Аларчанын кире беришине жакындап баратабыз. Негизи келгенде ушундай тоғыз жерден башталат, Аларчанын башталышы. Мына жерде азыр Аларчанын негизги кире бериш дарбазасы бар. Бул жерде акча төлөп бир машинага мурда салганга азыр канча сом болуп билбейм, азыр 40 деген знак турат. Бул жерде бир аз акырын алайын деп.
кооз жер туугандар. Дүйнөгө таанымал десек дагы жаңылышпайбыз. Бул жерди көрбөгөн, билбеген турист болбосо керек. Аябай кооз жер бул жер. Биз менен болуңуздар. Азыр ичине киргенден кийин дагы буюрса аягына чейин көрсөтөбүз. Бул жерден 500 сом төлөп туруп өтөт экенбиз. Буюрса туугандар өттүк. Биз менен болуп туруңуздар. Буюрса бул жагы алар чак башталат. Өтө сонун жер туугандар. Эс алганга, негизи эртең менен келип кечке чейин эс алып кетсе, өтө сонун жер. Тынч, аба ырайы салкын. Азыр тээ туштагы ошол ала тоолорго чейин буюрса барабыз. Бул дарбаздан киргенден кийин бир 5-6 километр өйдөгө чыгабыз. Негизи эң эл көп эс алган жери ошол өйдө тарапта. Буюрса сиздер биз менен болуңуздар. Аралатып көрсөтөлү. Буюрса туугандар, бүгүн аларчада аба ырайы +17 градус экен. 21 май 2022 жыл. Негизи күндүзү 25 градуска чейин бул жерде жылуулук болот. Негизинен тоодун тапчыгайдын ортосу болгондуктан бул жерде аба ырайы салкын. Туугандар, алыс жакындан көрүп аткан биздин мекендештер, ушул жерлерди сагынган болсоңуздар, дагы да көргүңүздөр келген болсо, биздин видеобузду аягына чейин көрүп туруңуздар. Буюрса сиздер деле Бишкекке келгенде, Кыргызстанга келгенде көрөсүздөр. Анан да буюрса биз Кыргызстандын жакшы кооз жерлерини көрсөткөнгө аракет кылабыз. Себеби дегенде ички туризмди дагы өзүбүз өнүктүрүшүбүз керек. Азыр мисалы баарыбыз көлгө барабыз, бирок Ысык көлүнүн боюн эле билебиз да. Ысык көлүнүн дагы укмуш кооз жерлери бар, Нарындын кооз жерлери бар, Таластын кооз жерлери бар, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, бүт жердин кооз жерлери бар. Ал жерлерди эгерде биз элге көрсөтүп тааныта турган болсок, балким ошол жердеги элдин жашоо тиричилигине салым болуп калат. Ал эми түндүктөгү эл түштүккө барып эс алып, ички туризм кандай гана сонун нерсе, эл аралашып, демек жер көрүп дегендей өтө сонун. Ошого сиздер биз менен болуңуздар жана биздин каналдан күзөтүп көрүп туруңуздар. Туугандар, ананда могул аларчадан биз ичип жүргөн ошол легенда суусу чыгат. Аны деле буюрса барып көрсөтөбүз. Сиздер биз менен болуп туруңуздар. Туугандар, мына кооздукту караңыздарчы, машалла. Мына жерде жылкылар оттоп жүрөт, кулундар менен бээлер. Караңыздарчы, кандай кооздук. Алла таала бизди ушундай сонун жерге жараткан. Чексиз Кудайга шүгүрлөр болсун. Туугандар, ааламдагы ошол Европадагы эң баягы адамдар суктанып барган жерлерден дагы ашса аш берет деп айта алам. Толугу менен. Себеби биздин Кыргызстаныбызга тең келе турган жер жок болсо керек. Өтө сонун жер. Мына ылдыйда буюрса дарыя бар, аны деле азыр астында көрөсүздөр. Мен сиздерге атайын ошол токтоп көрсөтүп, буюрса жакшынакай кылып сиздерге бир инфо тур сыяктуу кылып көрсөтөйүн деп атам. Бул чыгарыш пайдалуу болгон болсо комментария жазыңыздар. Дагы кайсыл жерлерди тартып көрсөтөлү. Туугандар, биз негизги эс ала турган жерге жакындап баратабыз. Бир 2 километрдей калды. Сиздерге жаратылышты көрсөтмөйүн. Азыр бир аз жүрсөк, жолдун сол жак бетинде легенда суунун чыккан скважинасы бар. Аны да буюрса көрсөтүп өтөбүз. Могул кооздукту байкасаңыздар, машалла, көрүп суктана турган жер. Алла таала бизге ушундай сонун жерди берген. Жаккандар болсо лайк басыңыздар. Кыргызстаныбызды, мекенибизди сүйгөндөр, патриоттор лайктан басып коюңуздар. Укмуш сонун жер.
16-17 градус болады плюс. Легенданын эмес дагы келдик. Бул жерде мындай бутылкасында жасап коюшкан. Өтө бул жер. Асфальт. Кебирлери эс алып кайтты, кебирлери кечке чейин эс алышат. Негизи ушундай таза абада бир 2 саат уктасаң, башың жазылып калат да. Элдер мынтип келип эс алышат. Автобустар менен келишип, маршруттар менен келишип эс алышат. Негизги эс ала турган жерлер туугандар ушул астында. Элдер келип каалаган жерде отуруп, бул жерде тапчандар бар, дараткана, бүт намазкана бар жогу бар туугандар. Биз менен болуңуздар, дагы кооз жерлерди да көрсөтөбүз азыр. Эл аябай көп. Келіп соғының болып бес алышады. Машалла, тоғылорды қараңыздар. Өте соның жер туғандар. Туғандар келіп, şu жерде ұшынтып, тамақ жасап, шашлык жасап, жеп кетсеңіздер дағы болады. Біз Лақчадағы конечныйына біраз жетпей тұрабыз. Конечный ұшыл арчалар башталған жерде. Тағы бір 500 метрден кейін ал арчанын эмеси бүтөт. Андан ары пешком сейил десе дагы болот. Бул жерде элдер келип мынтип сонун эс алышат тургандар. Биз болсо азыр тоодун үстүнө чыгып, буюрса сиздерге ал арчанын үстүнөн көрсөткөнгө аракет кылабыз. Биз менен болуп туруңуздар, туугандар. Туғандар, біз тоғыны қарай шығып баратабыз. Азыр даяр болсаңыздар, біз емен үстінен көрсөтөлү сіздерге. Аларчаны көріп суктанып алыңыздар. Машалла, өтө сонун жер. Тиги жерден алача бүтөт. Ал мейманканасы. Ошонун жанында тапчандар дагы бар. Бул жерге машина менен токтошот. Туғандар, негизи келип эс алам десеңиздер, келсеңиздер болот. Жакындап көрсөтүп берейин. Тиги жерде дария өтөт. Келип дарияга да эме кылсаңыздар болот, көрсөңүздөр болот. Янда көрсөтүп коеюн жакында. Өтө укмуш сонун жер, машалла. Мен до конца чыккан жокмун, бирок жаш балдар жүрөт өйдөрөктө. Эти жерлерде.
Туғандар, түшүүгө убакыт келди окшойт. Бул жакта бир аз отуруп, кээде кыялданып, мынол тоолорду көрүп, Алланын кудуретине шүгүр келтирип, азыр эми кайтып түшүп баратабыз. Негизи мынол видеодон бир аз коркунучтуу көрүнүшү мүмкүн, бирок чыкканга жакшы эле. Эми кары картаң адамдарга бир аз сунуш кылынбайт. Негизи чыгам дегенге боло берет. Негизи сонун жер туугандар. Аябай сонун жер. Машалла.